Мына айылда жаш балдар дурдай деген балдар кармалды. Бул бала танырмаса. Мына үчүнчү бала ошол 3 ай. Бул видео Оштун Алай районунда тартылган. Мында жергиликтүү тургундар кызыл унаада бара жаткан 3 жигитти бала уурулукка айыптап жатканын көрүүгө болот. Тасмада жигиттер сүйлөй албашын кол жаңсоолору менен түшүндүрүүгө аракет жасашкан. Бирок тургундар ишенбөөчүлүк менен уур тепкиге алышкан. Каерден келдиңер? Каерден келдиңер? Ооба, калпелемиш ошентип атса. Сүйлөйт булар, калпе, билет булар. Ош облустук милициясы токмоктолгон балдар чын эле сүйлөй албай турганын аныкташты. Алар Алайга орозо кальяндарын сатууга барышканын айтышат. Ал эми тасмага тартып, бала ууруга чыгарган жарандын айтымында WhatsApp'тан бала уурлар пайда болду. Алар кызыл автоунаада жүрөт деген аудио кабар тараган. Элдерге айтып коелу деген эмеде. Жалган эме экен эле бул ошо тартып алып, анан мен WhatsApp аркылуу таркатып жибергем. Сиз ошо урдоганын же уруудоого аракет кылган бир аракеттерин өз көзүңүз менен көрдүңүзбү? Жок, көрмөдүм. Ошондой өдөңкү жогорку айылда, Кеңжик айылында бир жаш баланы урдайбыз деп эшекчен келсе, ошо мороженое алып берем жүр деп чакырган экен деген маалыматты угуп калдык. Бүгүн Ош шаарынын Борбордук аянтына 20дан ашуун дудук жигиттер менен бала уурлар деген айып менен тепкиде калган 3 баланын ата-энелери чогулушту. Алар сүйлөй албаган жигиттерди токмокко алып, жалган маалыматтарды интернетке жайылткан Алай районунун тургундары жоопкерчиликке тартылсын дешет. Булар сүйлөгөн балдар бүт ушинтип депселип жүрө бере, чөптү дебелегендей кылып дебелеп, мен балдар биздин балдарыбызды уруп коюшуптур. Эч кимге айтпагыла деп неме кылса, эч кимге айтпай 6 күндөн кийин биз билдик. Уур тепкиде калгандардын бири 25 жаштагы Актилек. Азыр ооруканада баш мээсинен жаракат алып жатат. Ал кол жаңсоолору менен 10 чакты бала таштар менен чаап салганын түшүндүрдү. Азыр башы, бели катуу ооруп жатканын ымдады. Азыр кандай болуп калдың? 10 чакты бала келип урганда, мен жүрөгүм дүкүлдөп, мындай стресске кабылдым деп атат деме. Мындай кылып ийгенде биз өзүбүздү жоготуп койдук деп атат. Бирок келген күндөрү уктай албай чыккан экен. Ону деле биз уккан жокпуз да, биз интернетке чыкканда гана көрдүк. Азыр мына дагы жерим ооруп атат деп атасың. Мына жерде мындай кылып ооруп атат, мына жер. Ошол жерлерим ооруп атат деп атат, мына бөйлөктөрү. Башың ооруп атат. Ал эми тепкиде калгандардын экинчиси Бексултан башы айланып ооруп жатканын түшүндүрдү. Оозу менен башынан жаракат алган, эми медициналык корутундусун күтүп жатат. Эми дени сау адамга Кыргызстанда иш жок болуп аткандан кийин бул балдар өзүнүн аракети кылып үйлөлүүлөрү бар арасында. Ошолор тирлик кылам деп ушундай иш кылышат өздөрү. Бизге дагы айтып эле кетет, ушага кеттим иш кылган деп. Үчүнчүсү Нуржигиттин абалы дагы оорлугу кабарланды. Облустук милиция териштирүү жүргүзүп жатат. Уур тепкилөө боюнча 266 берене менен жана жалган маалымат таратуу боюнча 344 берене боюнча кылмыш иши ачылды. Ал эми жабырлануучу катары өткөн жарандар азыр сот медицина экспертизага жараттар канчалык деңгээлде экенин тактоо максатында 3-май күнү жөнөтүлгөн болчу. Бирок азыркы кезде сот медицина экспертизанын бүтүнү келе элек. Эгер чыккан болсо, анын ошого жараша чара көрүнөт. Белгилей кетсек, жабырлануучулар өз эсептеринен дарыланып жатышат. Статистикалык маалыматтар боюнча учурда Кыргызстанда кулагы начар уккан жана дудук адамдардын саны 5000ден ашат. Нуржамал Баргыбаева, Акниет Кеңешев, 7 канал, Ош.